Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 3 октябрь 2025 жыл мен сиздерге жаңы домдун 9 кабатынан сатыла турган тех паспорты бар 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. 2 бөлмөлүү тех паспорты бар. Басы дагы жакшы, ремонту сонун, эптеме эмес. Көпчүлүк буюм тайымдар Кудай буйрса калат. Отопление центральный, газ иштейт, суу свет бардыгы сонун. Эң негизгиси тех паспорты бар. Жүрүңүздөр, эми сиздерге келүү жолун жакшылап түшүндүрүп коеюн, анан квартира жөнүндө информация берейин. Мен турган жер туугандар бул Ошский район, Карагай курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Мына караңыздар, сонун болуп бүткөрүлгөн, бардык шарттары бар. Мына жакта дагы бир блогу бар экен. Так, сатылуучу квартирабыз ошондо 0 подъезде, 9 этажда. Компания Карагай, тех паспорты бар. Ошский райондогу эски Ханике ресторан билесиздер, ошонун артына өтсөңүздөр, Авицана көчөсү, бул жакта Орто Азия гостиницасы, ошол гостиницанын жанында Карагайдын домун көрө аласыздар. Так, 9 этажга чыгыңыздар, информация берем. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 2 бөлмөлүү квартирага келип калдым. Сиздер 9 этажга чыгасыздар. Лифт иштейт. Кыжылат болбоңуздар. Лифттен чыкканыңыздарда туштагы ушул квартира сатыкка чыгып аткан. 2 бөлмөлүү тех паспорты бар. Бул жак гостиный, кухня, нар жагы спальный, анан бул жакта санузелдери отдельно. Тех паспортто 2 комната деп жазылган туугандар. Квадратурасы 54. Буюм тайымдардын көпчүлүгү эле сиздерге калтырылат. Кийим эчеңиздерди алып келип эле жашай бере турган квартиралардын бири. Тех паспорты бар туугандар. Эшти ачып билесиздер. Отопление центральный. Газ иштейт. Тех паспорт колдо. Документи качан тиет деп ойлонуп отурбайсыздар. Келесиздер, кеңири жашайсыздар. Так, мисалы бул гостиный комнатасы болот ата. Генем болуп турат. Занёскалар илинген, радиаторлар, пластик айнек терезелерде. Двор тарапты карайт. После обеда күн тиет. Диваны бар. Тартсаңыздар, двухъярусный, двухспальный кровать болуп калат. Кайра киргизип койсоңуздар, кайра эле кайдымкыдай эле диван болуп калат туугандар. Эми ал жагын үйрөтпөй эле коеюн сиздерге, билесиздер. Лайктан басыңыздар. Басын, анан эсин номерин сиздер үчүн туугандар. Видеонун башында эле экранга жазып коетам. Түшүнөм, убактыңыздар кетпеш керек. Андыктан сиздер дагы лайктан басып коюңуздар. Жакшылыкка жакшылык дегендей. Так, бул жак кухнясы. Мына гарнитура бардыгы бар экен. Газ бул жакта. Вытяжка иштейт, холодильник. Сонун. Мына эшиктер дагы кымбат. Хай-тек мындай бир 3,5 миңдик эшиктер эмес, сөзүн ачыгычы. Эми ал жакта диван, стол, тамактанасыздар, сүйлөшөсүздөр дегендей. Эми мына отдельно эшик, ачсаңыздар, бул жагы кровать. Азыркы учурда ээлери өздөрү көчүп атат экен. Башка жерден үй алган окшойт менимче. Алып кетет экен. Мына диван дагы двухъярусный, 2 адам жата турган диван болуп калат. Нар жагы ТВ-зона туугандар. Бул жак занавеска, освещениени көрүп атасыздар, өзүнчө эле линия. Потолокторуна баа бериңиздер. Келесиздер, жашайсыздар. Шторка менен тосуп койгон спальныйда. Ошол. Так, бул жактан чыгабыз. Негизинен спальный деле кеңири. Бул жакта айнеги. Анан двор тарапты карайт туугандар. Балдарыңыздар ойноп аткан болсо, конок да бир-бирөө жарым келип калса, айнектен карап койсоңуздар болот, ошону айтайын дедим. Жакшы, ремонт эптеме эмес. Эптеме эмес туугандар. Жакшы эле, сонун ремонт кылган. Бул жактан чыгайлычы, жүрүңүздөр. Мына теплый пол туугандар. Мына теплый пол кафель. Кафель болуп турат. Радиаторлар, бул жагы ошо душ, кышындасы жылуу болот, сыртында радиаторлар бар. Жакшы. Ал жакта шкаф дегендей. Бул жакта бут кийимсе турган шкаф, күзгүсү бар. Бул жагындай сансырный да. Саатты дагы көргөзүп турат экен. Ой. Мына вытяжка иштеп атат. Туугандар, менимче барыңыздар, көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Квадратурасы 54, тех паспортто 2 комната деп жазылган. 2 комната студияда мындай айткандачы. Баасы ошол видеонун экранында жазылган, эсин номери экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.